Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatlı tuğanlar, Allah'tan yardam sırap bugünden başlap şu kitapты okunu başlayız. Bu kitap Nahv ilimde yazılan kitap. Kitapın adı Al-Mumti' fi Şerhil Acurrumiyeti. Al-Acurrumiye kitabına yazılgan şarh. Bu şarhты yazgan kişi Abu Anas Malik ibn Salim ibn Matar al-Mahdari. Zamanımızдағы muallimlerden. Al эми Al-Acurrumiye kitabının özünün avtoru kim? Al-Acurrumiye kitabının özünün avtoru kim? Özünün avtoru İbn Acurrum деген алым. İbn Acurrum деген алым. İbn Acurrum деген ат менен белгилүү болгон алым. Өзүнүн аты Muhammad ibn Muhammad ibn Davud as-Sinhaji. Hicranın 723 yılı dünyadan ötkөн alım. Mына şu kitapты inşallah okuyuz. Туғандар, билиңиздер, Arap tiline байланыштуу илимдер көп. Эгер илим алуучу арабча жазганды билсе, туура окуганды билсе, анда ал адам үчүн ал илимдердин ичинен үчөөсүн үйрөнүүсү өзгөчө зарыл. Биринчиси сарф илими, экинчиси наху илими, үчүнчүсү балага илими. Sarf ilimi деген өзгөртүү деген сөз. Бир сөздөн көптөгөн сөздөрдү өзгөртүп жасаса, бул сарф болот. Мисалы катаба жазды, яктубу жазып жатат, уктуб жаз, китаба жазуу, катибун жазуучу, мактубун жазылган нерсе, кат, мактабун, мактабатун жана башка көптөгөн сөздөр. Буну сарф илими үйрөтөт. Ал эми биз окуп жаткан наху илими бул сүйлөм жасаганды үйрөтөт. Эгер бир адам 500 сөз жаттаган болсо, же 1000 сөз, же 2000 сөз жаттаган болсо, бирок сүйлөй албаса дагы деле, сүйлөмдөргө киргизип сүйлөй албаса, демек ал адам наху илимине муктаж экендигинен кабар берет. Себеби наху илим ошо сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзгөндү үйрөтөт. Ошо сүйлөмдүн ичиндеги сөздөр качан кайсысына домма коюлат, кайсысына фатха, кайсысына касра коюлат, ошолорду үйрөтүүчү илим наху илими. Иншаллах нахуну азыр наху жөнүндө да маалыматтарды айта кетебиз. Балага илими деген жеткире сүйлөгөндү үйрөтөт. Эгер адам сарфты, нахуну үйрөнгөн болсо, туура сүйлөм түзгөндү билген болсо, анда ал балага илимин окуса болот. Балага илими ошо сүйлөмдү кооз кылып сүйлөм түзгөндү, кыска нуска сөздөр менен, сүйлөмдөр менен өзүнүн оюн жеткире сүйлөгөндү үйрөтүүчү илим балага. Мисалы кээ бир адамдар туура сүйлөм түзүшү мүмкүн. Наху илимине карап көрсөк, туура сүйлөм түзүшү мүмкүн, туура сөздөр чыгарышы мүмкүн сарф илими менен карасак. Бирок өзүнүн оюн 1 саат, 2 саат сүйлөп дагы бир нерсени түшүндүрө албашы мүмкүн да. Бунун бардыгы балага илиминен алсыз экенинен кабар берет. Себеби балага илимде бир сүйлөм түзүп коюу менен көп маанилери үчүн иштетсе болот. Мисалы бир сүйлөм түзүп коюп бир адамды мактаса болот. Бир сүйлөм түзүү менен бир адамды урушуп жемелесе болот. Бир сүйлөм түзүү менен бир адамды коркутса болот. Кээ бир адамдар бир сүйлөм түзүү менен кээ бир адамдар шылдыңдап кемсинтет турабы? Мына ушунун бардыгы балага илимде үйрөнүлөт. Иншаллах Аллах субхана ва тауфик берсин. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ар биринен бирден китеп окуйбуз иншаллах келечекте. Бүгүнкү окуй турган китебиз Ал-Acurrumiye китебинин шархы, бул наху илимде жазылган китеп. Туугандар, наху илими эмне үчүн окуйбуз, бизге эмне пайда берет, наху деген эмне, кээ бир маалыматтарды ала кетели. Ан-наху деген сөз тилдеги мааниси, араб тилдеги мааниси наху деген сөздүн көптөгөн маанилери бар. Алардын эң чоңдору мисалы мисл деген мааниси бар, мислу. Мисалы Холидун
нахву зайдин. Халид Зайд сыяктуу, Зайд менен барабар, Зайд сымал дегендей мааниси бар, мисл мааниси. Ошондой эле жиха деген мааниси бар. Жихатун, тарап мааниси. Мисалы машайту нахвал масжиди, мечит тарапка бастым. Нахвал масжиди, мечит тарапка бастым. Бул эң чоңдору, эң чоң маанилери. Терминдик мааниси болсо, терминдик мааниси наху илимдеги мааниси ан-наху хуа каваиду ю'рафу биха ахвалу авахирил калими и'рабан ва бинаан. Наху деген бул эрежелер дейт. Хуа каваид. Наху деген бул эрежелер. Ал эрежелер менен сөздөрдүн акыркы абалдары билинет. Качан зайдан, качан зайдин, качан зайдун болот, качан язхабу болот, качан язхаба болот, качан язхаб болот. Ушуларды үйрөтүүчү эрежелер наху деп аталат. Ироб жагынан болсун, бина жагынан болсун. Ироб не экен, бина не экен иншаллах алдыда окуйбуз. Демек туугандар, наху деген тилдик мааниси тарап деген маани. Терминдик мааниси наху деген бул эрежелер, ал эрежелер менен сөздөрдүн акыркы абалдары билинет. Наху илимин эң биринчи ким жазган? Ким эң биринчи наху эрежелерин чогултуп жазган туугандар? Себеби наху эрежелери чогулуп китеп болуп жазылган эмес илгери. Арабтар өзлөрү таза сүйлөгөн алар табиятынан. Аларда ката кетирүү деген болгон эмес. Наху илимин жазылышынын себептеринин бири негизи эле ислам дини кеңейип, мусулман араб эмес адамдар исламга кирип, Аллахтын аятын, пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөттөрүн туура эмес окугандыгы, маанисин өзгөртүп туура эмес окугандыгы себептүү наху илими коюлгандыгы жөнүндө маалыматтар келет да. Өзү наху илими бизге окшогон араб эмес адамдар үчүн түзүлгөн башында. Бирок азыркы заманда Аллахтын каалоосу менен арабы деле, араб эмес деле окуп калды бул илимди, араб тили алсырагандыгына байланыштуу. Туугандар, эң биринчи наху илимин жазган кээ бир адамдар Абул Асвад ад-Дуали деген табейиндерден болгон киши жазган дешет. Кээ бир алымдар Али ибн Абу Талиб радыйаллаху анху сахаба жазган дешет. Карап көрсөк экөөнкү тең туура. Негизи эң биринчи жазган Али ибн Абу Талиб болгон. Бирок ал толук жазган эмес. Наху илиминде кээ бир эрежелерди, баштапкы эрежелерин жазган. Сөз үчкө бөлүнөт, исм, фейл, харф. Исм деген бул мындай, фейл деген бул убакытка байланыштуу сөздөр деп ушундай кыскача жазган баштарын. Толук жазган эмес. Андан соң Абул Асвад ад-Дуали деген табейиндерден болгон киши болгон. Ошону чакырып туруп айткан Али ибн Абу Талиб. Мына менин китебиме кара. Сен ушуну толуктап жаз деген да. Арабча сөз менен айтканда Али радыйаллаху ага унху хазан нахва деп айткан. Унху хазан нахва. Сен ушул тарапка бет ал деген. Андан соң Абул Асвад ад-Дуали Али радыйаллаху анхунун ал кээ бир эрежелерин алат. Ага дагы башка эрежелерди кошуп, фаил, мафулу бихи жана башка эрежелерди чогултуп өзүнчө китеп кылып жазат. Анан кийин келип китепти көргөзөт Али радыйаллаху анхуга. Көргөзгөндө Али радыйаллаху анху айткан экен да: "Ма ахсана хазан нахва аллази нахаута." Сен бет алган бул тарап кандай сонун тарап деген да. Наху сөздөрү бир тарап деп которуп атам мен. Сен бет алган бул тарап кандай сонун тарап деген. Демек туугандар, наху илимин эң биринчи жазган Абул Асвад ад-Дуали десек дагы жарашат. Себеби ал өзүнчө илим кылып, китеп кылып жазган. Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анху жазган десек дагы жарашат. Себеби эң баштапкы эрежелерин ошол сахаба Али радыйаллаху анху жазган. Эмне үчүн наху илими деп аталып калган? Неге эрежелер илими же болбосо Ироб илими жана башка нерселер менен аталган эмес? Наху илими деп аталып калган себеби дагы Али радыйаллаху анхунун сөзүнөн деп айтышат алымдар. Али радыйаллаху анхунун унху хазан нахва, ушул тарапка бет ал. Же болбосо ма ахсана хазан нахва аллази нахаут, сен бет алган бул тарап кандай сонун тарап деп айткан сөздөрдүн ичинде наху сөзү болгондугу үчүн алымдар бул наху илими деп аталып калган дешет. Валлаху а'лам. Пайдасы эмне туугандар? Наху илимин пайдасы эмне? Буну окуганда бизге эмне пайда берет наху илими? Эмне үчүн окуйбуз? Наху илимин пайда берет бизге туугандар араб
сөздөрүн туура түшүнүк менен түшүнүү. Наху илимин пайдасы араб сөздөрүн туура түшүнүк менен түшүнүү. Араб сөздөрүнүн албетте эң башында Аллах субхана тааланын сөзү, Куран, пайгамбарыбыздын хадистери турат. Аллах тааланын сөзүн, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн туура түшүнүк менен түшүнүү наху илими менен жетилет ошол нерсеге. Экинчи пайдасы арабча сүйлөп жатканда тилибизди катадан сактоо, туура сүйлөө. Мына ушул наху илиминин мөмөлөрүнөн. Наху илиминин өкүмү туугандар фарзу кифая деп айтылат. Фарзу кифая. Эгер бир жамааттын ичинен бир адам үйрөнсө жетиштүү болот. Калгандарынын мойнунан түшөт. Эгер бирок адам даватчы болсо, Аллахтын аяттарын арабча окуп, кыргызчага которуп, пайгамбарыбыздын хадистерин арабчадан кыргызчага которуп аткан адам болсо, анда ал адамга туугандар фарз айын болот. Ал сөзсүз билиш керек буну. Нахудан эч илими жок туруп эле аяттарды которушу дурус эмес, ага туура эмес которот. Албетте туура эмес которот туугандар. Мына ушул кээ бир маалыматтар туугандар наху илимине байланыштуу. Биз окуп жаткан китептин аты Аль-Ажрумия китебине жазылган шарх. Аль-Ажрумия китеби туугандар өзү Ибн Ажрум рахималлахтын жазган китеби чакан гана китеп. 10-11 барактан гана турат Аль-Ажрумия китеби өзү. Ал эми азыр биз окуп жаткан китеп бул 100дөй барак, бул ошонун түшүндүрмөсү, чечмелөөсү гана. Болбосо Аль-Ажрумия китеби өзү өтө кыска китеп. Жаттап ала турган китеп туугандар. Бисмилла, биринчи сабагын окуйбуз. Аль-Ажрумиянын китебинин биринчи сабагын окуйбуз. Бисмилла. Ta'riful kalam. Ta'rifu al-kalam. Сүйлөмдүн түшүндүрмөсү. Сүйлөмдүн түшүндүрмөсү. Тариф түшүндүрмө, аль-калам сүйлөм. Туугандар, азыр китепти окурдан алдын сиздерге кыскача түшүндүрүп коеюн. Китепти окусак дагы да түшүнүктүү болот. Биринчи биз сүйлөм жөнүндө окуйбуз. Наху илиминде баштан аяк сүйлөмүбүздү оңдош үчүн жүрөбүз да. Билиңиздер туугандар. Наху алымдардын көз карашында сүйлөм деп аталбайт. Качан 4 шартта болмайынча. Биринчи шарты үн болуш керек. Үн болуш керек. Үнү жок эле нерселер калам болбойт. Мисалы баракка жазып койгонуңуз ал калам болбойт. Үн болуш керек. Тамгалардан куралган үн. Экинчиси куралган болуш керек. Эки же андан көп сөздөн туруш керек. Бир эле жалгыз сөз сүйлөм болбойт. Үчүнчүсү түшүнүктүү болуш керек. Төртүнчүсү арабча болуш керек туугандар. Демек некен тамгадан куралган үн. Экинчиси куралган болуш керек. Эки же андан көп сөздөн чогулган. Үчүнчүсү түшүнүктүү, төртүнчүсү арабча болуш керек. Наху алымдар айтат, мына ушул 4 шарт табылбаса, ал сүйлөм биздин көз карашта сүйлөм эмес деп айтышат наху алымдар. Түшүндүңүздөр, э? Азыр ушул сабакты чечмелейт да алдыда. Тарифул калам сүйлөм түшүндүрмөсү. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala. Qalal musannif автор айтты, rahimahullahu ta'ala, Аллах таалага ырайым кылсын. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Сүйлөм деген бул лафыз жана мураккаб жана муфид бил вада дейт. Ал-лафыз деген үн, ал-мураккаб деген куралган, ал-муфид түшүнүктүү, бил вадаи деген арабча. Туугандар, Ибн Ажрумдун сөзү бул эки кашанын ортосундагы сөз гана. Эки кашанын ортосундагы сөз ушу Ибн Ажрумдун сөзү. Ушуну жаттайбыз. Ал эми калган бир беттин бардыгы чечмелөө түшүндүрмө, аларды ушуну түшүнүш үчүн гана окуйбуз. Аш-шарх бул жерден баштап чечмелөөчү адамдын сөзү. Аш-шарх чечмелөө. Бада ал-мусаннифу рахимахуллаху би ta'rifil kalam. Автор рахимахуллах сүйлөмдү түшүндүрүү менен баштады. Ли анна нахва ли иqamatil kalam. Себеби наху илими сүйлөмдү түздөш үчүн коюлган илим дейт. Себеби наху илими сүйлөмдү түздөш үчүн коюлган илим. Факол жана айтты. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Сүйлөм деген бул үн жана куралган жана түшүнүктүү арабча деп айтты дейт. Fala budda an yajtami'a fil kalami arba'atu umur.
Сүйлөмдө 4 нерсе сөзсүз чогулуш керек дейт. Ахадуха, алардын биринчиси ан якуна лафза. Лафз болуусу дейт, үн болуусу. Ай деген ат-тафсирия деп айтылат, чечмелөөчү. Ай дегенден кийин мындайча айтканда, тактап айтканда деген деп которсок болот. Ай, мындайча айтканда, саутан муштамилан ала бa'дил хуруфил хижаия. Кээ бир алфавит тамгаларын камтыган үн болуш керек. Кээ бир алфавит тамгаларын камтыган үн болуш керек калам болуш үчүн, туугандар. Үнү жок эле нерселер калам болбойт. Мисалы барака жазып койсок, сүйлөм түзүп койсок, ал калам эмес нахв алымдарында. Жана ар кандай ишаралар, кол менен, каш менен, көз менен ишара кылуу, булар бир түшүнүктүү түшүндүрсө деле калам болбойт нахв алымдарында. Сөзсүз үн менен тамга болуш керек, туугандар. Жана ошондой эле тамгасы жок үндөр да калам болбойт. Мисалы ар кандай айбанаттардын үндөрү, адамдын ышкырыгы, мисалы бир адам ышкырса андан түшүнүшүбүз мүмкүн. Мени кара деген түшүнүк бар, бирок ал калам болбойт. Себеби ада тамга жок, жөн гана үн да. Демек калам болуш үчүн экен туугандар, лафыз болуш керек. Лафыз деген эмне? Ал үн жана тамга. Үн жана тамга. Экинчиси ас-сани ан якуна мураkkaba. Ан якуна мураkkaba. Куралган болуш керек. Ай муаллафан мин калиматайни ау аксар. Эки жандан көп сөздөн чогулган болуш керек. Мисалы Мухаммадун деп эле койсок туугандар, Мухаммадун. Бул деген лафыз. Үн болду, тамгаларда камтыды. Мим, ха тамгаларда камтыды, туурабы? Лафыз болду. Бирок бул сүйлөм эмес, себеби ал бир эле да, мураккаб эмес. Экинчи шарты не дейт? Мураккабан болуш керек. Эки жандан көп сөздөн туруш керек. Мухаммадун деп эле койсок, сүйлөм эмес, калам эмес. Мухаммадун талибун. Эми калам болду. Мухаммад окуучу. Үчүнчүсү ас-салис ан якуна муфидан. Түшүнүктүү болуш керек дейт. Түшүнүктүү болуусу. Ай яхсуну сукутул мутакаллими алейхи. Сүйлөөчүнүн ошол нерседен кийин токтоп калуусу түшүнүктүү болуш керек. Жакшы нерсе хасан болуш керек дейт. Мисалы кээ бир сөздөр эки же андан көп сөздөн турушу мүмкүн, бирок ошол убакта деле түшүнүгү жок болушу мүмкүн да. Азыр буну алдыда иншалла буякта мисалдарды окуйбуз. Демек үчүнчү шарт экен түшүнүктүү болуш керек. Сүйлөөчүнүн ошол нерседе токтоп калганы түшүнүктүү, пайдалуу болуш керек. Ар-раби'у ан якуна бил вад'i. Коюу менен болуусу дейт. Бил вад'i коюу менен. Ай би вад'ил араб. Арабтардын коюусу менен болуш керек. Арабтар ошол сөздү ошол маани үчүн койгон болуш керек. Толибун деген сөз илим издеп, илим алып изденген адамга арабтар толип деп айтат. Мына ушундай арабтар ошол маани үчүн койгон болуш керек толип деген сөздү. Би ан якуна мин каламихим, алардын сөзүнөн болуусу. Туугандар, 4-үнчү шарт оңой жол менен айтканда арабча болуш керек. Түзгөн сүйлөмүбүз арабча болуш керек. Кыргызча, орусча жана башка кайсы тилде болбосун, арабтардан башка. Ал калам деп аталбайт араб тилинде. Араб тилинде эмес, нахв алымдарында. Нахв алымдарынын көз карашында. Араб тилинде башка фикх жана башка хадис илимдеринде калам боло бериши мүмкүн, туугандар. Биз азыр нахв жөнүндө сүйлөп жатабыз. Нахв алымдары аны калам деп эсептебейт. Демек туугандар, неме экен? Нахв алымдары айтат. Биз каламды калам деп эсептебейбиз. Качан 4 шарт табылмайынча дейт. Ал үн болмоюнча, куралган болмоюнча, түшүнүктүү болмоюнча, арабча болмоюнча биз аны калам деп айтпайбыз дейт. Нахву каулика ал-илму нафи'ун. Сенин илим пайдалуу деп айткан сөзүң сыяктуу дейт. Ал-илму нафи'ун, илим пайдалуу. Туугандар, буга карап көрсөк, фал-илму нафи'ун дейт. Илим пайдалуу. Каламун индан нухати. Нахв алымдарынын алдындагы калам. Лианнаху севал лафз. Севал үн дейт. Муштамил аля бa'дил хуруфил хижаия. Кээ бир алфавит тамгаларын камтыган үн. Вахия ал-алиф вал-лам вал-айн. Ал-илм дегенде алиф, лам, айн тамгаларын камтып атат, үн болуп атат. Демек лафз деген шарты табылды. Ва мураккаб, куралган дейт. Литараккубихи мин калиматайни. Эки сөздөн куралуусу. Литараккубихи мин калиматайни, эки сөздөн куралуусу. Ал-ула, эки сөздөн куралгандыгы үчүн мураккаб деген шарты да табылды.
Al ula al ilm sözü ve saniye ikincisi nafi'un sözü. Nafi'un. Demek ikinci kuralgan деген şartı da табылды. Wa mufid. Түшүнүктүү дагы дейт. Li'annahu afada al-ikhbar bi naf'il ilm. Себеби бул сүйлөм бизге илимдин пайдалуу экендиги жөнүндө кабар берип атат дейт. Биз бул сүйлөмдү укканда, илим пайдалуу экен, илимдин зыяны жок турбайбы деп билип атабыз, туурабы? Демек бул сүйлөм түшүнүктүү болду. Төртүнчүсү вабил вад'ил араби. Арабча коюу менен болду дейт. Li'annahu min kalamil arab. Себеби ал арабтардын сүйлөмүнөн дейт. Себеби ал арабтардын сүйлөмүнөн. Ал илм арабча сөз, нафиун арабча сөз туугандар. Birinci misal al-ilmu nafi'un. Wa nahwu qawlihi ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Жана Аллах Тааланын бул сөзү сыяктуу дейт. Жана Аллах Таала Мусага чындап сүйлөдү деген Аллахтын аяты дагы калам болот нахву илиминде. Себеби буда дагы бардык шарттар табылат. Wa qawlin nabi sallallahu aleyhi ve selleme innamal a'malu binniyat. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бардык амалдар ниеттер менен деген хадиси дагы нахву илиминде калам деп айтылат. Себеби буда дагы бардык шарттар табылат. فكل من هذه الجمل كلام نحوي. Өйдөдөгү 3 сүйлөмдүн ар бири дейт каламун нахви. Нахви илимдеги калам деп аталат. لتوافر الشروط المتقدمة فيها. Өйдөдө эскерилген шарттардын бардыгы табылгандыгы үчүн, 4 шарт тең табылгандыгы үчүн бул сүйлөмдөрдө ал сүйлөмдөр нахви илимде калам деп аталат. وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي. Ал шарттар үн кылуу, үн болуусу, кураштыруу, түшүнүктүү кылуу жана арабча коюу менен коюу. Араб тилинде кылуу. Бул темада эң маанилүү жерлерин сиздерге айтайын. Эки кашанын ортосун жаттайсыздар. Ал-калам бул Ибн Ажрунун сөзү. Муну жатташ керек. Жана ушуну түшүнүш үчүн буларды окуйсуздар. Ушуларды окуйсуздар. Наху илиминде, наху алымдарында калам деп аталбайт. 4 шарт табылмайынча, тамгалардан куралган үн болмоюнча, эки жандан көп сөздөн куралган болмоюнча, түшүнүктүү болмоюнча жана арабча болмоюнча. Валлаху алам. Кийинки бетте тамарин. Бул китептин өзгөчөлүктөрүнүн бири ар бир сабактан ушундай көнүгүүлөрдү берген. Илим алуучу машыгыш үчүн. Туура түшүнүптүрбү, туура түшүнбөптүрбү өзүн сынаш үчүн. Тамарин көнүгүүлөр. Мен бул китепти мурда окуп атканда жазып койгом туугандар. Сиздер өзүңүздөр жазыңыздар. Биринчи көнүгүү до аламата сах амама ал-калами нахви ва аламата ал-хата амама гайриhi ма баяни сабаб. Туура белгисин нахви илиминдеги каламга кой дейт. Наху каламына туура белгисин кой. Андан башкасына ката белгисин кой. Эгер ката болсо дейт ма баяни сабаб. Эмне үчүн ката? Ошону баянда дейт. Мисалдагыдай кылып, ал-китаб мисалы калам эмес, хата. Лианнаху гайру мураккаб. Себеби ал куралган эмес бир эле сөз. Лианнаху гайру мураккаб, лианнаху гайру муфид. Мына ушундай кылып коесуздар. Экинчи көнүгүү да кулла калиматин минал калиматил атия фи каламин нахвийин мураккабин мин калиматайни. Келек сөздөрдүн ар бирин эки сөздөн турган нахву каламына киргиз дейт. Зайдунду эки сөздөн турган нахву калам кылабыз. Ал-мактабаны эки сөздөн турган нахву илимдеги каламга айландырабыз. Аш-шамсты дагы. Үчүнчү көнүгүү да кулла калиматин минал калиматил атия фи каламин нахвийин мураккабин мин аксара мин калиматайн. Экиден көп сөздөн турган каламга киргиз дейт. Берде эки сөздөн турганга кылсак, берде экиден көп сөздөн турган каламга киргизебиз сөздөрдү. Түшүнүңүздөрбү туугандар? Бул көнүгүүлөрдү жазасыздар. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Кийинки сабакта сөздөрдүн бөлүктөрү жөнүндө сабак өтөбүз. Сөз канчага бөлүнөт? Ошолор тууралуу. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi
ve sahbihi ecmaîn.